Саламатсыздарбы, урматтуу социалдык иш адистигинин студенттери. Бүгүнкү видео сабак Жалал Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн социалдык иш адистигинин окутуучусу Сатымкулова Наргиза Надырбековна тарабынан даярдалды. Бүгүн биз пенсиялык камсыздоо системасы предметинен жаңы тема өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы майыптыгы боюнча пенсия. Негизинен теманы эки планга алып карайбыз. Биринчи план майыптуулук топтору, экинчи план майыптыгы боюнча пенсия дайындоонун шарттары. Сабактын максаты майыптуулук топторун аныктоону үйрөнүшөт, майыптыгы боюнча пенсия дайындоонун шарттарын окушат, майыптыгы боюнча пенсия алуу үчүн керектүү документтердин тизмесин билишет, жарандарды мусекте күбөлөндүрүү шарттарын окуп үйрөнүшөт. Жаңы теманы баштоодон мурун пенсиялык камсыздоо системасы предметинин өзөгү болгон пенсия сөзүн чечмелеп, мурунку теманы эсиңерге сала кетсем. Пенсия латын тилинен алынып пенсио төлөм деген маанини билдирет. Жашоонун негизги каражат булагы катары мамлекет же башка субъект тарабынан эмгекке жарамсыз жарандарга такай, ошондой эле өмүр бою берилүүчү төлөм. Пенсиянын 3 түрү бар. Биринчи түрү курагы боюнча пенсия, экинчи түрү майыптыгы боюнча пенсия, үчүнчүсү баккан адамдан айрылгандыгына байланыштуу пенсия. Курагы боюнча пенсия. Пенсиянын бул түрүн белгилүү бир куракка жеткендиктен карылыгынан улам эмгек ишмердигине жөндөмдүүлүгүн жоготкондор алышат. Курагы боюнча пенсияга 63 жашка толгон эркектер, 58 жашка толгон аялдар укуктуу. Жалпы негизде курагы боюнча толук пенсия дайындоо үчүн эсептик камсыздандыруу иш стажы эркектер үчүн 25 жылды, ал эми аялдар үчүн 20 жылды түзөт. Керектүү документтер: арыз, алуучунун паспорту, эмгек китепчеси, аскердик билет, кесиби тууралуу диплом, аялдар үчүн балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, 3-4 өлчөмүндөгү 2 сүрөт, жарандардын социалдык абалына дагы башка күбөлүктөр керектелет. Бүгүнкү сабагыбыздын өзөгү болгон майыптуулук сөзүн түшүндүрө кетсем. Майыптуулук бул адамдын эмгектенүү жөндөмдүүлүгүн толук же бир топ жоготууга алып келүүчү же организмдин функцияларынын мурдагы калыбына келбей өтө бузулушу менен адамдын ден соолугунун начарлашы. Тубаса же төрөлгөндөн кийин кандайдыр бир себептен улам физикалык, психикалык жана социалдык жөндөмдөрүн ар кандай даражада жоготкондугуна байланыштуу коомдук жашоого көнүүдө жана күнүмдүк керектөөлөрүн канааттандырууда кыйынчылыктарга душар болгон, коргоого, колдоого, карап багууга, реабилитациялык жана консультациялык тейлөөлөргө муктаж болгон адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген деп мүнөздөлөт. Жарандарды мусекте күбөлөндүрүү. Алгач мусек сөзүн түшүндүрө кетсем, мусек медициналык социалдык экспертизалык комиссия жарандардын эмгектенүү жөндөмдүүлүгүн, анын ичинде кесиптик ишке жөндөмдүүлүгүн жоготуу даражасын, майыптыктын себептерин жана топторун белгилөө, аныктоо, ошондой эле жарандарды социалдык жактан коргоо жана реабилитациялоо чараларын көрүү процесси. Майыптыктын себеби жана тобу, ошондой эле майыптык алган мезгили медико-социалдык эксперттик комиссия тарабынан белгиленет. Медициналык социалдык экспертизалык комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп эсептөө жөнүндө жобонун негизинде иштейт. Организмдин функцияларынын өтө бузулушуна байланыштуу жашоо турмушунун өзгөрүү даражасына карата биринчи, экинчи жана үчүнчү топтогу майыптык, ал эми 18 жашка чыга элек балдарга майып бала категориясы берилет. Жарандарды мусекте күбөлөндүрүү аларда төмөнкү документтер бар болсо гана жүргүзүлөт. Паспорт, 16 жашка чейинки балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жазаны өтөө ордунан бошогон жарандарга жазаны өтөө ордунан бошогондугу тууралуу маалымкат жана башкалар, медициналык документтер, номер 88 формадагы саламаттыкты сактоо уюмунун жолдомосу, амбулатордук карта, ооруну тастыктаган медициналык документтер, консультациялык корутундулар, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жана башкалар. Иштеген жарандар үчүн эмгекке жарамсыздык баракчасы жана башкалар.
Майыптыгы боюнча пенсия дайындоонун шарттары. Майыптыгы боюнча пенсия майып болуунун себептерине карабастан адам эмгекке жарактуулугун толук жоготкон жана майып деп табылган учурда белгиленет жана эмгекке жарактуулугу калыбына келгенге чейин же өмүрү өткөнчө белгиленет. Камсыздандырылган майып деп табылган адамдар майып болгон мезгилге карата 23 жашка толо элек болсо, камсыздандыруу стажы 1 жыл болсо, 23 жаштан 26 жашка чейин камсыздандыруу стажы 2 жыл болсо, 26 жаштан 31 жашка чейин камсыздандыруу стажы 3 жыл болсо, ал эми 31 жаштан жогору камсыздандыруу стажы 5 жыл болсо, майыптыгы боюнча пенсия алууга укуктуу. Эгерде майыптыгы боюнча пенсия дайындоо үчүн камсыздандыруу стажы жок болгон адамдарга пенсиянын базалык бөлүгү камсыздандыруу стажына теңештирилип белгиленет. Ал эми майыптыгы боюнча пенсия дайындоо үчүн төмөнкү документтер керектелет. Алуучунун паспорту, качкындын расмий статусуна ээ болгон жарандар үчүн качкындын күбөлүгү, медициналык социалдык эксперттик комиссиянын майыптыгын белгилөө жөнүндөгү корутундусу, эмгек китепчеси, орто окуу жайды же жогорку окуу жайды бүткөндүгү тууралуу диплом, аскердик билет, аялдар үчүн балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, 1992-95 жылдардагы жеке ишканаларда иштеген же жеке ишмердик жүргүзгөн адамдар үчүн социалдык фонд органдары тарабынан берилген ошол мезгил үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөгөндүгү тууралуу маалымкат, 1996 жылдын 1 январына чейин катары менен каалаган 60 ай үчүн эмгек акы жөнүндө маалымкаттар, 1996 жылдын 1 январынан тартып иштегендиги жана эмгек акысы жөнүндө иш берүүчү тарабынан берилген маалымкат жана башкалары керектелет. Статистика боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 181 миң кишини түзөт. Алардын саны жыл сайын өсүп, акыркы 7 жылда 21,5%га көбөйдү. Майып жарандар жалпы калктын 3%-ын түзөт. Өз алдынча башкаруу органдары бюджеттик мүмкүнчүлүктөргө жараша майыптарга акчалай стипендия же натуралдык түрдө көмүр, азык-түлүк жана башка кошумча материалдык жардам көрсөтүп келет. Ошондой эле майыптар республикалык бюджеттин эсебинен 5 жылда 1 ирет санаториялык курорттук жолдомолор менен камсыздалат. Биринчи топтогу майыптарды акысыз, экинчи топтогу майыптарды 50% арзандатуу менен, ал эми үчүнчү топтогу майыптарды 30% арзандатуу менен жолдомолорду ала алышат. Бүгүнкү теманы жыйынтыктоо үчүн бышыктоочу суроолорго жооп бергиле. Майыптуулуктун топтору жөнүндө айтып бергиле. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар майыптыгы боюнча пенсия алуудан башка мамлекет тарабынан дагы кандай жардамдарды ала алышат? Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга толук эмес иш стажы үчүн пенсия төлөнөбү? Майыптыгы боюнча пенсия төлөө үчүн кандай документтер керектелет? Үйгө тапшырма. Россиянын пенсия системасы менен Кыргызстандын пенсия системасын салыштыруу. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча кластер түзүп келүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.